Мына ошондо генеральный прокурор Суталинов менин комшу айылдан Таштөбөдөн мага чалып, Алмазбайга эртең 5000 киши менен чыгып, баарыңарды төбелейбиз, сабабыз деп коркутуп аткан балдар азыр элди коркутуп жүрөт ГКНБ. ГКНБ деген чегараны караш керек. Биз керек болсо Россияга окшоп туруп, могу ГКНБни жоёбуз. Служба внешней разведки болсун, чегараны кайтарсын, элди коркутпасын. Ал эми аларды дене жарактар Каракол шаарындагы 2013 жылдын 7 октябрда массалык тартипсиздиктери жоюу боюнча укук коргоо органдары тарабынан өткөрүлгөн атайын операциянын жүрүшүндө алгандыгын белгилеп өтүшкөн. Биринчи ГОУДу алып келишти, ГОУДудан чыгарып СМБга келишти, СМБдан ана мешок кийгизип алып, ана мешок менен мешок башка мешок кийгизип койду, эчтеке көргөн жокпуз да. Эмне болду? Эмне деп талап кылышты? Эң биринчи сураган эле Садыр Жапаровдон канча акча алдың, ким алып келди, ким уюштуруп атат, Садыр Жапаровдун тиешеси барбы деди. Мен бул жерде Садыр Жапаровдун бир да тиешеси жок, эч кимден акча алган эмесмин, мен аягына чейин ушундай эмес, ошон үчүн сага кыйнашты да. Андан сырткары кимдер бар дагы, Жеңишти сурады, Жеңиш Жаркынбаев акча берди, ким берип атат акча деди. Биздин айтсаң болду, жаштардын ортосундагы жана жер иштеткен 10 гектар жер бар да, ошону чөйүн сат, ошондон кылган акча болуш керек, бирок мен акчага эч кандай тиешем жок, уюштуруш иштерине тиешем жок, акчасына тиешем жок. Мен только гана култур боюнча маалымат берем, анткени мен госкомиссия. Камалган адамдардын камакта кармоо шарттары жана тартиби бузулуп жаткандыгы тууралуу ошондой мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети кызматкерлери тарабынан тийиштүү эмес мамиле жасалып жаткандыгы тууралуу даттануулар түшкөн жок. Өчө жазды эмелеп, оягында Гогола бир жаш бала таанып калдым. 2 жол кетти, милициянын чоң айтты, эмне кереси бул иште. Бул жерде, бул жерде, эки бөлөккө, анан бул жерде көчүк жакка Гогола, анан бул буттар. Бул жерде бүгүн байкадым, мына ойлага деп тепкен. Олардың бар, тирелер баса албай аранан еттім. Анан бұлар эмне келдиңиз дейт, мен митингиде катышам, мен келбесем да, Кумтөрчү кайтып калбайсың. Карган видео жатпайсың. Мен карганда 80 чалып экен. 59-дан дедим, 8 балам эмес. Роза жаптанып отурса эметип атты. Я 4 раза звонила Медведев деди. Ошондо саясатчы 4. 10 жыл эмес Медведев комитет салды. Эмне деп болду? Жок сөз жок деп иште. Ёлканын туйунда тургам жалгыз эле. Жалгыз эле? Анан Ош жерден салсам, иш аттым. эмне деп сабады? Жөндө сурабай элеби? Сураган жок, могула жүргөндө эле ошентип кириштим мен аякта барганда.